difference is a really very big difference. Потому что 70 грамм, разница, которая составляет между бутылками, это действительно очень большая разница. Бүгүн 8-ноябрда Бишкекте Жапониянын эл аралык адиси Кыргызстандын өндүрүшчүлөрүнө товарды таңгактоо жана белги коюу, кошумча нарк салыгы боюнча ишкерлерге тажрыйбасын бөлүштү. Иш-чара экономика министрлигинин алдындагы инвестиция жана экспортту өнүктүрүү агенттиги тарабынан уюштурулган. Экспорт кербени 2 иш-чарасы Бириккен Улуттар уюмунун соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Өнөктүк ишкерлерге экспорттон пайда көрүү шарттарын түшүндүрүү максатын көздөйт дейт уюштуруучулар. Экспорт кербени бул Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын соода көмөк көрсөтүү долбоорунун жардамы менен жана Европалык банк өнүктүрүү жана реконструкция банкынын жардамы менен өтүп атат. Бүгүн биз ошол упаковка боюнча баштап, эртең болсо жанакы эксперттер келет, көз карандысыз эксперттер, анан бүт ошо бизнестин коюлган суроолорго жооп берет. Инвестиция жана экспортту өнүктүрүү агенттигинин бөлүм башчысы Нурлан Ариповдун айтымында, иш-чарага Кыргызстандын бардык аймактарындагы айыл чарба секторунда кызмат кылган ишкерлер билим деңгээлин өнүктүрүү максатында катышса болот. Негизи бүт кайсы секторлор бар, эт, сүт, айыл чарба продукциялары, бүт ошол ким экспорт кылам жана билим деңгээлимди көтөрөм дегендер ошолордун баары катыша алышат. 8-ноябрдан 5-декабрга чейин Кыргызстандын бардык аймактарында ишкерлер жана өндүрүшчүлөр үчүн экспорт кербени 2 деген аталыштагы атайын маалымат жыйындар жана мастер-класстар жүргүзүлмөкчү. Эске сала кетсек, биринчи экспорт кербени үстүбүздөгү жылдын 21 февралынан тарта 14 мартка чейин өткөрүлгөн болчу. Тазагүл Эмилбек кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.